Калдым эле, бир аз убакыт бар экен бизде. Арыстан Алай, сизди Кыргызстандын гаранты деп эсептейбиз. Башка жактан эч кандай жаңылык күтпөй деле калдык. Бир гана сиз элибиздин жакшы жакка алып кетишиңизге ишенебиз. Мындан ары үмүтүбүз абдан чоң. Сизге ыраазыбыз, чоң рахмат. Мен дагы сиздерге ыраазымын. Мен кыргыз болуп жаралганыма ыраазымын. Кыргыздын жок болуп кетишине эле эмес, кыргыздын дүйнөнү башкарып кетишине, дүйнө элин куткарып кетишине, табиаттын сактап калышына ошо кыргыз элин мен ошо орунга алып чыгарыма мен ушунча ишендим. Ошол кыргыз Кудайдын ордун аткарып, дүйнөнү тегеретип, ааламдык мыйзам жеңип, пенделик мыйзам жеңилип атканына бүгүн ишендим. Мына бүгүнкү күндө менин ишенимим, рахатым, жашоом ошол. Бу жерде так берилет. Силер кырсык бурулуш менен рахаттангыла депчи. Дүйнөдө болуп аткан кырсыктарга рахаттангыла дейт. Эмнеге деп ойлонсоң, бурулуш болуп атат дейт. Анткени силер кылып атасыңар ошону дейт. Силер айтканда ааламдагы арбай жөнөмөк үчүңөр барып аткарып берип атат кыргызга багындыруу үчүн дейт. Кыргыз даяр болгон үчүн дүйнө тегеренип атат, эртең келсе жол таап бере калганга дейт. Сиздер дагы ушу мага көчүрмө болуп алыңыздар. Өткөндө ошо бирөө жазган экен, баламдын ошо сиздей болушун каалайм деп. Эми жаңы доордо балдар мендей болуп жаралат. Себеби алар 18-16га чыккыча жаңы доор калыптанып калат. Алар ошо бейиш, улуулук заманда жашап калат. Да бирөө жазган экен, ошол кандай эне тууду экен элиндей уулу дегендей, мен да ошо сиздин энеңизди көргүм келет. Мен ошо энеңизге ыраазымын депчи. Анысы кандай, биз ошо энелердин, жалпы элдин жүрөгүн түшүнөбүз. Айланайын кыргызым, силер пенде эмессиңер, силер периштесиңер. Силер кыргызсыңар. Бул 40 кыз дегенден чыккан экен, бул кыргыз деген. Мына Тибеттеги кыргыздар, кыргыз дегенди билбейт экен, бирок күндүн балдарыбыз деп атпайбы? Күн өзү Кудай болуп атпайбы? Силер Кудайдын балдарысыңар. Силердин тегиңер Теңир. Силердин тегиңер Кудай. Алар сыйкырды иштетип атпайбы? Алар пендечиликке түшпөй атпайбы? Бизге үлгү катары калып калган. Алар жаңылыкты билбейт, бирок эскиликтен сакталып калган. Тетик ошол башатта адам жаратуучу болгондой дегендей. Аларда парламент, аларда карыз, аларда майда жашоо жок да. А бирок жашы улуу, көпкө жашап, ошо касиетин учурбай, сыйкырын иштетип сакталып турат. Сиздер ошо периштесиздер. Сиздер 40 үр кызсыздар. 40 нур кызсыздар. 40 ангелсиздер. Сиздер ааламсыздар. Сиздердин духуңуздар өтө бийик. Сиздер жаратуучусуздар. Сиздердин шаманчылыгыңар, салтыңар, ичиңердеги эле ишенимиңер иштейт. Силер тирүү арбайсыңар, силер тирүү Кудайсыңар, силер тирүү периштесиңер. Силер ааламсыңар, ошону эсиңерден чыгарбагыла. Түшүмдө асманды карап турсам, чагылган мага келип түштү. Мен корккон жокмун, эч жерим ооруган жок, чечмелеп бериңизчи. Чагылган өзү чарт деп түшкөндө ааламдан касиет ошо жерге түшөт экен да, жанагы ташка түшөт деп коет. Ошон үчүн ташта магия бар деген сөз. Ташта өзү энергия бар. Улуттар материясын көрүп атат. Бул алтын же таш же бул көмүр деп мисалгачы, таштын материясын, а кыргыз магиясын көрүп жана таш менен иштеген ошол. Ошол сыяктуу сизге бир чоң энергия түшүптүр. Кут болсун. Арыбаңыз Арыстан байке, мен Америкадан жазып жатам.